Поликлиника медиасынын сереп берүүсүндө экономикага өзгөчө абал киргизүү тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылабыз. Биз студияга эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыковду чакырдык. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Аскар мырза, президент экономикага өзгөчө кырдаал киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун каршы пикирин билдирип кайтарды. Буга чейин ишкерлер көп сын пикирлерди айтып келишти эле. Сиздер дагы ошол боюнча сын пикирлерди айтып атасыздар. Сиздин оюңузча ошол мыйзам долбоорунун кандай кемчиликтери бар эле? Туура айтасыздар, биз президенттин каршы пикирин көрүп чыкканын көрүп да сүйүндүк. Демек биздин добушубуз да жетиптир. Демек биздин жанагы айтылган сунуштар, сын пикирлер да жетиптир. Негизги кандай ушундай тобокелчиликтер, кемчиликтер бар бул мыйзамдын? Бул жалпысынан бул мыйзам аябагандай эбегейсиз, мындай чоң укуктарды берет экен да, ыйгарым укуктарды өкмөткө берет экен. Эч кандай жогорку кеңештин макулдугу жок эле, көп нерсени жасай алат экен да. Бул салыктык режимди алмаштыра алат экен. Мисалы, бирөө патент менен иштесе, аны жалпы режимге которуп, же болбосо ага башка ставканы колдонуп, андан кийин мамлекеттик сатып алууларды тендери жок эле өткөрүп, кээ бир мамлекеттик сатып алууларды, андан кийин ички соода жүргүзүү тартиптерин, жол жоболорун каалашынча өзгөртүү маселелери жалпысынан бир берене каралган. Ал жерде башка мамлекетке тиешелүү жөнгө салуучу механизмдерди өзүнчө тандай алат депчи өкмөт. Бул дагы аябагандай чоң бийлик, чоң тобокелчилик деп эсептедик да. Жалпысынан жогорку кеңештин ыйгарым укуктары мындай жөн жогунан берилген эмес. Мамлекетте ушундай баланс болушу керек. Өкмөттү жогорку кеңеш чакырып, алардан отчет сурап, мыйзамдарды кабыл алып туруш керек да. Болбосо ал баланс ураса, өкмөт өз укуктарын башкача пайдаланып, бир кыянаттык менен пайдаланышы мүмкүн да, өз укуктарын. Өкмөт ошондо бул мыйзам долбоорун киргизүүгө ошол экономикадагы азыркы абал шарт түзүп атат деп айтылып атат. Ошол мыйзам долбоору менен ошол абалды оңдоого болот беле? Биз айтарыбыз, ошондо дагы айтканбыз талкуу жүргүзгөндө. Азыркы учурдагы мыйзамдар экономиканы оңдогонго толук мүмкүнчүлүк берет да. Азыр дагы ал мүмкүнчүлүктөр бар, болгону алар пайдаланылбай жатат да. Мына биз экономиканы оңдойт элек, өстүрөт элек, инвестиция алып келет элек, долбоорлорду ишке ашырат элек, бирок мына мыйзам жол бербей жатат дегени биздин оюбузча толук туура эмес да. Себеби азыр дагы ал мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр дагы мамлекет өз сунуштарын берип, мынакей жогорку кеңеш айлап карабайт мурдагыдай. Бир күндө эле кабыл алат мыйзамдарды. Кааласа мыйзамдарга өзгөртүүлөр керек болсо, сунуштасын жогорку кеңешке. Эмне үчүн эч кандай жогорку кеңештин макулдугу жок эле иш жасашы керек деген сөз да. Дагы бир белгилей турган нерсе, бул ал мыйзам долбоордо эгерде мамлекетке кимдир бирөө карызы бар болсо, бир ишкана, ошол карызды үлүшкө айлантуу механизми каралган да. Демек, сиз бирөөгө жакпай калсаңыз, мисалы деп коелу, эртең эле ошол салык кызматкери келип туруп, кошумча салыкты эсептеп туруп, сиз аны төлөй албай калсаңыз, мамлекет демек сиздин ишканаңыздын үлүшүн ала алат экен да. Бул дагы туура эмес да. Мамлекет жеке ишкананы өзүнө алып коюу мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Түзүлмөк да. Бул аябагандай чоң бийлик. Бизде 10 миңдеген ишканалар бар.
жүз миңдеген ишканалар бар. Алардын ар кандайын каалашынча мындай үлүшүн алып алса болот экен да. Бул аябагандай чоң мүмкүнчүлүк, бийлик. Ошон үчүн айттык, жок, андай мыйзам болбой калат. Келгиле, эгерде сиздерге чындап эле кандайдыр бир майда мыйзамдын мүчүлүштүктөрү жол бербей жатса, аны айтып туруңуз. Алып чыгыңыз, мына ушул мыйзамдын мүчүлүштүгү бар, ошону оңдойлу депчи. А бул жерде аябагандай жалпылашылган деп койсок болот, мыйзам бардык кыйгарымдуулуктарды берет, бирок өкмөттүн планы, өкмөттүн жасай турган иштери белгисиз да. Алдын ала чыгарыш керек болчу. Мынакей ушул иштерди жасайт элек, ушул беренелер жол бербей жатат, ошолорду оңдойлу депчи. А бул жерде аябагандай чоң жол ачылып жатат. Эртең башка өкмөт келсе, кыянаттык менен пайдаланбайбы деген ой жаралды да. Ошон үчүн биздин оюбузча президенттин администрациясы дагы карап, өзүнүн каршы пикирлерин президентке сунуштап, президент дагы ал каршы пикирлерге макул болсо керек, анан ошол жогорку кеңешке жибериптир да. Өзгөчө абал киргизүү бул мындай убактылуу гана чара болуп калмакта. Мен кичине толуктап коеюн, бул өзгөчө абал эмес, өзгөчө кырдаал. Себеби абал менен кырдаалдын аябагандай чоң мааниси бар экен мыйзамдачы. Мыйзамда абал, өзгөчө абал, согуштук абал, бул бөлөк бир укуктук режим. Бир чукул, аябагандай чоң нерселер болуп жатканда ушул абал киргизилет да. А кырдаал деген, кырдаал бул баягы бир көрүнүштөр болсо, аны сыпаттаганга бир ыкма да. Ушундай болуптыр деген сөз да. Кырдаал ушундай. А өзгөчө бир режимди, өзгөчө укуктарды кырдаал бербейт негизинен. Бул бир, анан экинчиси, ал мыйзамда ал кырдаалды киргизүүгө бир аябагандай бир оңой эле критерийлер каралган да. Биздин агып келаткан инвестициялардын көлөмү 10%га ылдыйласа, же болбосо ичкидин продукциясынын өсүшү 10%га ылдыйласа, ушул сыяктуу бир оңой эле жетишей турган критерийлер каралган. Демек, ал кырдаалды ар убакта эле киргизсе болот экен да. Биз карап көрсөк, эксперттер карап көргөндө ушундай айтышты. Ошондой эле, мисалы ошол жерде жана шарттарында дагы баалар өссө деген дагы бир пункт бар. Мисалы ошол азыр баа өссө, мисалы дароо эле киргизип койгонго дагы болмок да, ушундай эгер кабыл алып калса. Болмок, анан 3 айга киргизилет деп аткан, а бирок кийин улантканга эч кандай чек болгон жок да. Демек, 3 айга киргизип туруп, кийин дагы 3 айга улантса болот, кийин дагы 3 айга улантса болот. Анан биз өмүр бою эле ошол өзгөчө кырдаал режим менен жашай берет экенбиз да. Өмүр бою болбосо деле 1 жылдап жашай берсек болот экен. Ал арада парламенттик контролдон кол жууп калабызбы? Бюджетти алар көзөмөлдөш керек, сатып алууларды көзөмөлдөш керек, башкасын көзөмөлдөш керек да. Мисалы, баа деп айттыңыз, бааларды жөнгө салыш үчүн азыр антимонополия агенттиги бар. Атайын бир кызмат бар. Өкмөттүн бардык чаралары, мүмкүнчүлүктөр бар бааларды көзөмөл жүргүзгөнгө. Ага кошумча ыйгарымдуулуктарды бергенге эч кандай зарылчылыгы жок биздин оюбузча. Парламенттин мындай функциясы ылдыйлап калат дегенде, бул мыйзамды ушул дароо эле 3 окууда парламент карап койбоду, карап кабыл алып койбоду. Ооба, бул дагы аябагандай бир таң калыштуу нерсе болду да. Биз дагы жакшы депутаттын бирөөсү өзүнүн Telegram каналына жайгаштырып, мына биз ушундай мыйзамды кабыл алган атабыз 3 окууда. Ушундай коркунучтар бар десе, биз ал текстти дагы көрө алган жокпуз. Анан текстти эптеп атып таптык, текст окусак, биздин эксперттердин жүрөгү түшүп, биз пикирибизди билдирели. Бул мыйзам
ушул түрдө кабыл алынса болбойт деп биз көп жолугушууларды өткөрүп элдин баарына айттык. Андан кийин кабыл алынган редакциясын карасак эки башка болуп чыкты да. Кабыл алынган редакциясы көп тобокелчиликтүү нерселерден айрылып, жакшыраак болуп калды да. Бирок процедурасы туура эмес болуп калды. Кандай туура? Эч кандай талкуусу жок. Элестетсеңиз, ар бир өзгөчө кырдаал эмес, мынакей бир базарды коюу боюнча мыйзам болсо дагы ал коомдук талкууга айланышы керек да. Ар бир мыйзамдын жолу ушундай. Себеби мыйзам деген бүткүл өлкөнүн жашоосуна таасир этет да. Ошон үчүн кеминде эле 30 күндүк талкуу эрежеси бар. Жогорку кеңешке киргизилгенден мурун. Бул жерде биз жогорку кеңеште окууга киргизилгенде эле кокустан билип калып атабыз да. Ушундай орчундуу баарына таасир эте турган мыйзамды эч кандай талкуусуз жогорку кеңешке киргизүү бул дагы мыйзамга дал келбейт. Эми да кайра эле талкуусуз жогорку кеңешке киргизилет да, Азыр эреже мындай макулдашуу топ түзүлөт депутаттардын арасында. Ал макулдашуу топ өкмөт менен кеңешип, бир макулдаштырылган вариантын сунушту кароого, жогорку кеңештин кароого киргизип, кайра кабыл алганга укугу бар да. Же болбосо таптакыр баш тартып, ал мыйзамдан баш тартканга дагы укугу бар да. Ушундай эки жолу бар. Ишкерлер, ошол бизнес коомчулугу өзүңүздөрдүн кандай сунуш пикириңиздерди билдирет элеңиздер? Биздин негизги сунушубуз, ой пикирибиз бул өкмөт эгерде кошумча ыйгарым укуктарга ээ боло турган болсо, болгусу келсе, көрсөтсүн эмнеге ушул укуктар керек. Планын көрсөтсүн да. Планыбыз момундай. Ушундай нерселерди жасайт элек. Анан ушул мүчүлүштүктөр, ушул мыйзамдар жол бербейт экен, эч кандай жол бербейт экен, ошон үчүн кабыл алып бериңиздер десе болот эле да. Бул жерде план ушул сыяктуу планы жок эле ишке киргизилгенде кароого жиберилген. Ошондой негизги пикирибиз ушундай. Албетте биз деле бизнес коомчулук катары экономикага жардам берели деп атабыз да. Бирок тобокелчиликтерди, коркунучтарды көрө турган болсок, анда айтууга милдеттүүбүз. Себеби эртең эмне үчүн силер айткан жоксуңар деп дагы айтат. Биздин коомчулуктун астында дагы жоопкерчилигибиз бар. Ошол эми тобокелчиликтерди атай кетсеңиз. Ошону башында дагы айта кетпедимби? Бул эбегейсиз ыйгарым укуктар, анын ичинде салык режимдерди алмаштыруу, каалашынча алмаштыруу, экинчиси ички соода жүргүзүү эрежелерин каалашынча өзгөртүү. Бул мисалы алганда эртең эле өкмөт мындай деп чыксачы, мисалы базарларда жанагы бир жаңгак сатууга болбойт деп чыксачы, эл эмне кылат? Ички соода жүргүзүү тартиптери бул аябагандай чоң нерсе. Бул экинчи, үчүнчүсү бажы тармактагы ички жоболорду өзгөртүү механизмдери, ошолорду каралышкан. Андан кийин ишкананын үлүшүн алуу мүмкүнчүлүгү. Бул чоң тобокелчилик. Себеби ишканалардын көбүндө эле көп ишканалардын бюджеттин алдында карыздары бар да. Бирок ал карыздарды алар сотко берип, өзүнүн укуктарын коргоонго акысы бар да. Бул жерде эгерде соттошуп жүрсө, ал карызды мамлекеттин үлүшүнө айлангысы бар да. Бул дагы туура эмес. Ушул сыяктуу тобокелчиликтер каралган, бирок андан сырткары дагы жана башка жөнгө салуучу механизмдерди киргизсе болот деп жазылган да. Жана башкага эмне кирет? Аябагандай дагы чоң мүмкүнчүлүктөр дагы ачылат да, тобокелчиликтер ачылат. Себеби мыйзамдын
жаратылышы, мен юрист катары дагы айтып коеюн, жаратылышы мыйзам эч качан мындай айтылбаган нерселерди, эске кирбеген, жазылбаган нерселерди айтпаш керек да, жана башка ыкмаларды. Мыйзам таптак болуш керек. Таптак болуш керек, ооба, туура айтасыз да. Таптак, мына ушундай ыйгарым укуктар бар, башкасы жок. Негизги мыйзамдын принципи ушундай. Мамлекеттик органдарда эмне мыйзамда жазылса, ошондой укугу бар, башкасы жок. А элде эгерде мыйзамда жазылганы тыюу салынса, ага тыюу салынат, а башкасын жасай берсе болот да. Ушундай экинчи принцип бар. Элге жазылбагандын баары болот. А мамлекетте жазылбагандын баары болбойт. Жасаганга. Ошон үчүн таптак жазылышы керек. Себеби мамлекетте башында эле жөнгө салууга монополиясы бар да, күч колдонууга монополиясы бар. Башынан алганда мамлекет менен эл теңсиз абалда болуп атат да. Себеби мамлекетте бийлик бар, күч органдар бүт баары бар. Ошондуктан мамлекетти тизгендеш керек да. Тизгиндеп, мына жазылган деле жасайсыңар, мыйзамда каралган деле жасайсыңар, башкасы жок. Себеби аны тизгиндебесе, мыйзамда баарын жазылбай калса, анда аябагандай чоң мындай кыянаттык менен пайдаланууга жол ачылат да. Дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө деле ушул сыяктуу мыйзамдар иштеп кеткен эмес турбайбы? Ооба, мына бизнес-омбудсмен институту талдоо жүргүзүптүр. Алар айтып атышат, ушул сыяктуу мыйзамдарды мындай артта калган өлкөлөрдө эле байкап калдык деп атышат да. Венесуэла дейт, Судан, Эфиопия дейт, Ливан, мындай согуш жүрүп жаткан, аябагандай орчундуу кризис болуп жаткан өлкөлөрдө колдонуптур да, ушундай. Алдыңкы өлкөлөрдө андай колдонулган эмес. Бул дагы аябагандай чоң сигнал да. Эмне үчүн биз артта калган өлкөлөрдүн ыкмаларын колдонулган атабыз? Эмне үчүн алдыңкы өлкөлөрдөн бир үлгү албай жатабыз деген сөз да. Биз мыйзам иштеп чыгуучулардан дагы сурадык. Көрсөтсөңүздөр, кандай үлгүнүн негизинде ушуну алып чыктыңыздар, иштеп чыктыңыздар депчи. Көрсөтсөңүздөр, мыйзамдын маалым кат негиздеме болот да, кагаз. Ушундай мыйзамды иштеп чыкканга ушундай негиздер алып келди. Биз ошону эсептеп көрдүк. Бул өлкөдө момундай, тил өлкөдө мындай деп жазылат да. Башкалардын тажрыйбаларын алып анан карап көрүш керек да. Ооба. А бул жерде биз андайды көрө алган жокпуз да. Маалым катта эч кандай аналитика, талдоо жүргүзүлгөн эмес да. Мындай олуттуу түрдө. Ушундай олуттуу мыйзамдарды биз кылдаттык менен карап, байкап, анан кабыл алышыбыз керек. Болбосо артыкчылыктардан кемчиликтери көп болушу мүмкүн да. Ошо азыр ишкерлер коомчулугу ушу кандай кыйынчылыктарды көрүп атат, кандай жашап атат? Кыйын эле жашоо, себеби билесиздер, дагы эле чегараларда чектөөлөр бар дагы эле. Мына Казакстан менен чегарада канчалаган машинелер, груздар дагы эле токтолуп турат, өткөрө албай. Кытай менен чегарада билесиздер, Тажикстан менен чегара жабылган, Өзбекстан менен салыштырмалуу жакшы чегара өтө. Ушул чегара маселелери, андан экинчиси бул элдин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү, жөндөмдүүлүгү дагы ылдыйлатылган. Билесиздер, элдин капчыгы басмырлап, ылдыйлап жукка болуп, көп ишкерлер өздөрүнүн товарларын, кызматтарын сата албай калышты. Көбүнчө ишкерлердин көбүнчөсүндө эле кредиттери бар, насыялар төлөй турган. Аны өзүнүн мүлктөрүн сатып, эптеп туруп төлөп атышат да. Ушул сыяктуу кыйынчылыктар бар. Үчүнчүсү билесиздер,
суга суунун аздыгынан көптөгөн дыйкандарыбыз чыгымдарга учурашты. Тийиштүү түшүмдөрүн ала албай мына дагы эле кыйналып атышат. Кышында баалардын эмне болгону да белгисиз. Билесиздер, жалпысынан баалардын өсүшү аябаганда чоң маселеге айланды. Күйүүчү май, башка продукттар, кызматтардагы курулуш материалдар аябагандай кымбаттады да. Кээ бир учурда 2 эсе кымбаттаган учурлар бар да. А бизде курулушта билесиздер, канчалаган элдер иштеп атышат. Ушул сыяктуу кыйынчылыктар бар. Анан колдон келишинче баарыбыз ушул ишканаларды колдоп берели деп аракет кылып атабыз да. Колдон келишинче жумуш орундарды сактап калалы. Бир элдер өзүн өзү багып атса, аларды жөн коелу, керек болсо салыктардан бошотолу деп атабыз да. Ал жактан көп учурда мамлекет карабай, кайдагы бир мыйзамдарды чыгарат да, кээ бир учурда. Мамлекет башчы ушу ишкерлерге жакшы шарт түзүп берели деп айтып жатат да. Ооба, туура жакшы сөздөр айтылып жатат, жакшы ойлор бар. Бирок аларды ишке ашырууда мүчүлүштүктөр бар да. Көп демилгелер токтолуп, такалып, кабыл алынбай жатат, ишке ашырылбай жатат. Ошолорго биз дагы жардам берели деп иштеп атабыз да. Идеяларыбызды, ойлорубузду айтып, чыгарып, ушуну кылсак болот, мында ушундай өлкөлөрдө момундай жакшы нерселер болуптур, ошондой жасабайлыбы деп сунуш киргизип атабыз. Бирок объективдүү дагы жагдайлар бар. Бул парламенттик шайлоо келатат. Шайлоонун даярдалышында албетте экономикадагы күтүп турат, ишкерлер дагы күтүп турат, шайлоодон кийин эмне болот деп. Ошон үчүн ушундай объективдүү фактор дагы экономиканын ылдыйлашына да таасир этет да. Бул жылдын жыйынтыгында эгерде биз 8,5% өсө турган болсок, болгону биз 19 жылдын деңгээлине келип калат экенбиз да. Себеби былтыркы жылы биз 8,5%га ылдыйладык. А бул жылы мына эл аралык уюмдар айтып атышат, божомолдо алганда биздин экономикабыз 3,5%га өсүшү мүмкүн депчи. Демек биз 19 жылдын деңгээлине жете албай калабыз. Жалпысынан биздин ишкер коомчулук активдүү, мындай демилгелерди көп көтөрөт. Элибиз дагы мындай ишкердикке жөндөмдүү бирдеме жасагысы бар болгону биз аларга тоскоолдук кылбай, тескерисинче шарт түзүп берсек, көп иштер жыла турганда. Экономикадагы өзгөчө кырдаал тууралуу мыйзам долбоорунда дагы ушул ишкерлер айтып аткан ой пикирлер, сунуштар эске алынса деп ишенели. Сиздер Политклиника медиасынын сереп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз экономикадагы өзгөчө кырдаал тууралуу мыйзам долбоору жөнүндө сөз кылдык. Биздин студияда мейманда эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Аскар Сыдыков болду. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып бардым. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.